Саламатсыздар, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар, назарыңыздарда калай эле актуалдуу маек программасы. Ошентип, ушул жылдын 25 ноябрында баш калабызда элдик курултайдын өтүшү күтүлүүдө. Ага өлкөбүздүн баардык булуңгучтардан жалпы сон 1000ден ашык делегат катышмакчы. Алардын 128 ушу биздин Теңир Тоо жергесинин делегаттары болуп, ушул биздеги маселелерди көтөрүп, айрым бир көйгөйлөрдүн чечилишине өздөрүнүн салымдарын кошмокчу. Өзүңүздөр баамдагандай биздин бүгүнкү сүйлөшө турган тема ушул элдик курултай жана ага дайыктар туурасында болмокчу. Биз бул максатта студиябызга Нарын шаарынан элдик курултайга делегат болушкан Асаналиев Эркин Эсеновичти жана номер 8 Арыстан Буйлаш атындагы орто мектебинин мугалими Байгазиева Назира аркы жагынан чакыргам. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Эркин мырза баягы кыргызда жакшы кеп бар. Кыздын кырчачууну деп. Албетте туура. Сөздү ушул Наргиза Назирадан баштасак, Назира айым мынакей буюрса ноябрдын 25-inde ушул биздин Нарын шаарынын кызыкчылыгын көздөп, ошонун бир айрым бир маселени көтөрүүгө белсенип калдыңыз. Эми сиздин көз карашта ушул элдик курултайга даярдыктар, жергиликтүү курултайлардын өтүшү, ошондой эле делегаттарды көрсөтүп, сиздин оюңузча демократиянын сабаттары сакталдыбы? Эмне айтасыз дегенде кеп ушундан баштасак? Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Толук телекөрүүчүлөр. Эми бул сиздин сурооңузга азыркы курултайга менин оюмча толугу менен эле демократиялуу түрдө тандалып алынды. Себеби бийлик бутактарынан бир дагы адам болгон жери жок. Ошол чөлкөм боюнча, биздин Нарын шаары боюнча алсак, чөлкөм боюнча чогулган элдердин арасынан эле активдүү адамдарды, өз оюн ачык айта билген адамдарды ошол жерден элдин өздөрү эле көргөзүп жатышты. Анан Нарын шаары боюнча чогулуп келгенде ал жерден дагы ар ким өзүнүн депутаттыгын, кээ бирөө делегаттыкка талапкерлигин өздөрү көргөздү, айрымдарын эл көргөздү дегендей. Анан ошонун арасынан ачык добуш берүүнүн арасынан бул Эркин мырза экөөбүздүн багыбызга туш келди Нарын шаарынын жүгүн тартуу. Мен толугу менен демократиялуу түрдө өттү деп айта алам. Эркин мырза мынакей ушул демократиянын деме жөнү буга чейин биздин эсибизде ушу баягы Бакиевдин мезгилинде сиз баягы делегаттар курултайга баргансыз, бирок сөз албай каласыздар. Ошондо демократиялык принциптер сакталды деп ойлойсузбу ушул Бакиев мезгилинде? Рахмат. Биринчиден мен жалпы көрөрмандар менен учурашып кетмекчимин. Жана убакыттан пайдаланып Назиранын экөөбүздүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Бизге ишенип добуш берип делегат кылып шайлаган жалпы Нарын шаарынын тургундарына. Бул абдан жакшы суроо болду. Демократиялуу өттү эле. Мурунку 2010-жылы дагы Нарын шаары бир нече делегаттарды шайлашкан Бакиевдин курултайына. Анда билесиздер, 2010-жылы февраль-декабрь айларында мен электр энергиясына каршы массалык түрдө митингдерди уюштуруп, негизги уюштуруучусу болчумун. Ошол маалда дагы жалпы Нарын эли ошентип мага да ишеним көргөзүшкөн. Ал учурда дагы ошо менин оюмча бир 5-6 адам утуп калдым, ана 5-6 адам шайланышкан шаардан. Биринчи дегенде эле бул жерде демократия эмес, башкача жүргөн да. Менин ошо Төшбулак интернат аймагым адамдар шайлашты. Областтык тиги курултайга келгенде делегаттарды шайлоодо мага даже өзүмдүн мандатымды бербей коюшкан. Сен киргизбейбиз деп сайын. Ой, мен деген өзүмдүн чөлкөмүн көргөзүп келген. Мен шайланганмын. Мага мандатымды бергиле десем, мандат бербей коюшкан. Ошол уюштуруу комитетичи. Анан мен бир тааныш эже аркылуу бир мандат ала калып, анан киргенмин ичине. Анан ошо республикага көргөзүлүп барганмын. Бирок республикага барганда биз ошо митингдерди өткөзүп атса, ошо бийликке каршысып аткан адам болсо эмнеге өткөзүш керек, сүйлөшүш керек деп сөз бербей коюшкан. Аякта деген азыркыдай эле толтура адамдар шайланган, 1000ден ашык. Анан ал жерде очередке коюп коет. Очередиңдин номерин билбейсиң, тура бересиң. Сөз берилбейт. Экинчи күнү болсо жалаң эле ошо бийликти мактап чактагандар сүйлөгөн. Анан ошондой баягы оппозициялык маанайдагы адамдардын жанына милицияларды коюп коюшкан. Анан эч ким сүйлөгөн эмес, баары. Азыр болсо такыр эле башкача, акыйкаттуу, демократиялуу, ошо жөнөкөй адамдар, бийликтин бир дагы адамы келип кийлиши алган жок. Жөнөкөй адамдар келип добуштарын берип, ушуларга ишенебиз деп, баардыгы акыйкат өтүп атат. Менин оюмча буюрса бул дагы ошондой эле маанайда өтөт болуш керек республикалык деген толук ишенимим бар да.
Урматтуу телеөрмандар, ушул биздин бүгүнкү көтөрүп чыккан тема боюнча сурооңуздар болсо, адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу текст түрүндө сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз сиздердин сурооңуздарга жооп алууга аракет жасамакчыбыз. Назира айым, мынакей чын айтыш керек, Нарын шаары, анын ичинде облуста бир топ көйгөйлүү маселелер бүгүнкү топтолуп калды да. Анан бүгүнкү күндө сиздин көз карашты ушул олуттуу делинип кайсыны бир козгосок деген бир оюңуз болуп атат? Эми айтып келгенде Нарын шаары боюнча көйгөйлөр абдан көп жылдар бою топтолуп калган көйгөйлөр, адамдардын ичине толгон. Азыркы заманда жалаң көйгөйдүн арасында жашап жатабыз десек жаңылбайбыз. Көйгөйлөр абдан көп. Ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү өзүнө чоң болот да. Анан мындан айта келгенде менин оюмча бул мамлекеттик деңгээлде айтыла турчу көйгөйлөрдүн бирөөсү, эң негизгилеринин бирөөсү бул насыя маселеси, кредиттер маселеси деп ойлойм. Себеби азыр Айыл банк, мамлекеттик банктарга аз пайыздар менен келген кредиттерди, гранттарды алып туруп, чакан жеке кредитный ишканалар кайра карапайым калкка эң жогорку пайыздык чендер менен берип жатышат. Бул эч кимге жашыруун эмес, 10%, 6% менен келген чет өлкөдөн келген гранттарды, ошо кредиттерди кайра карапайым калкка 38%га чейин берген учурлар кездешип, бул соттук териштирүүгө чейин жетип атат, алды камалып атат дегендей. Ушул маселени көтөрөт элем. Эң негизги биринчи кезекте бул жалпы элдин көйгөйү, бир эле областтын, бир айылдын же бир үйдүк эмес. Ушул кредиттик маселени мамлекеттик деңгээлде каралса, чет өлкөдөн келген гранттар, жеңилдетүүчү мүмкүн жардам берүүчү гранттар ушу элге өзүнүн аз пайызында жетип берсе, бул өзүнүн кезегинде өзүнүн аркасынан 4-5 маселени чечет эле. Аз пайыз менен кредиттер берилгенде азыркы көп учурда үй бүлөлөр банкротко учурап, төлөй албай, чет өлкөгө кетип атат. Бул биринчиден миграцияны пайда кылып атат. Экинчиден калктын жакырланышына алып келип атат. Үчүнчүдөн коррупцияга жол берип атат. Төртүнчүдөн бул жаштардын жанагы үй бүлөлүк турак жай алуусуна, жакшы жашоосуна жолтоо болуп атат деп ойлойм. Андан тышкары мен өзүм билим берүү тармагында иштегендиктен, ушул билим берүү тармагына келип жаткан жаш мугалимдерди, көп балалуу мугалимдерди, деги эле мугалимдерди ушу бюджетте аз айлык менен отурган, ушул бюджеттик системада аз айлык менен отурган адамдардын ошо ипотекалык түрдө турак жай алуусуна шарт түзүү керек, жеңилдетилген. Сайыз учурунда ушул мугалимдерге, бюджеттик мекемеде иштегендерге, медиктерге жеңилдетилген түрдө турак жай маселеси каралчу эле, коммуналдык услугалар каралчу эле. Ушуну айтайын деген оюм бар. Андан тышкары ушу мектептердин, бала бакчалардын жетишсиздиги, мен муну 2-3 жыл мурун алган маалыматым боюнча 2000 бала кезекте турган болсо, ошонун 700 канчасы гана бала бакчаларга орноштурулат экен да. Калгандары кезекти күткөн бойдон мектеп жашына жетип кетет экен. Бул кезегинде өзүнө коррупциялык иштерге жол ачып келүүдө. Себеби өзүнүн баласын иштеген ата-эне бала бакчага жайгаштыруу үчүн аргасы жоктон коррупциялык иштерге аралашканга аргасыз болот экен. Демек сиздин программада ушул банк ишмердүүлүгүн бир теске салуу жана бюджеттик мекеменин өкүлдөрүнө социалдык камкордуктар көрүү белгиленген экен да. Андан тышкары менин айтайын деген оюм, буга чейин коррупциялык иштерге катышкан жетекчилер кайрадан ишке алынбаса, закондун чегинде, мыйзам чегинде ушуларга өмүрү бою кайрадан жетекчилик кызматтарга келүүсүнө тоскоолдук жараткан бир мамлекеттик бөгөт коюлса деген. Себеби азыр менин колумда ушул билим берүү тармагындагы эле коррупцияга байланышкан бир нече арыздар, бир нече кайрылуулар, фактылар менен турат колумда. Биздин көрөрмандар WhatsApp өздөрүнүн каалоо тилектерин, суроолорду жөнөтө башташты. Алардын бири Эркин мырза, Назира айым, сиздерге ишенебиз, Нарын элинин көйгөйүн көтөрөт деп терең ишенебиз деген өзүнүн кабарын. Рахмат. Эркин мырза, мынакей сиз айтыш керек, ушул жагдайда, курултай жагдайында болобу, деги эле саясий турмушта да бир такшалган тажрыйбаңыз бар да. Анан сиздин оюңузда эмне орчунду деп ойлоп атасыз? Кокус ушул дебеде сөз тийип калса эмнени айтар едиңиз? Да, жакшы суроо болду. Бул абдан маанилүү Назира экөөбүзгө чоң жүк болуп эсептелинет.
Бул жүктү колубуздан келишинче ойлонуп атабыз. Канткенде биз ошо үнүбүздү жеткизип гана койбостон, ошо маселелер чечкенге дальше кандай механизмдери бар бүгүн ойлонуп атабыз. Биринчи кезекте ошо республикалык деңгээлде тийиштүү министрликтер, парламент, президент өзү баш болуп катышкан атат. Ошолорго канткени жеткизип калабыз деген ойдо турабыз. Буюрса толук аракет кылабыз. Биринчи кезекте мен маселелерди ошо көйгөйлөр Назира жогоруда айтпады, абдан көп көйгөйлөр элдер айтып атышат, телефон чалып атышат, мындай нерселерди айтсаңар болмок деп. Жана биз жалпысынан айтып кетишибиз керек, ошо курултай бул баягы орчундуу маселелер да. Бир айыл өкмөтүнө арык казып бергиле, кичинекей жол салып бергиле деген маселе эмес, улуттук деңгээлде жана ошондой эле албетте жергиликтүү, мисалы үчүн мэрияга тийиштүү маселелер бар. Бизден шаардык мэриянын аппаратынан ушундай сунуш берген Аман Турбайке. Ал айтып атат, биздин шаардык мэрия бүгүнкү күндө 156 миллионду түзөт, бир жылдык бюджет. Анын ичинен мына таза сууга деп 2 миллион бүгүнкү күндө шаардык бюджеттин мойнунда турат да, кредит алынган. Бүгүнкү күндө аны төлөш керек экен. Башка региондордо ушул сыяктуу кредиттерди алып салат экен өкмөтчү. Анан биз ошого кайрылуу жасап атабыз, ошо 2 миллионду нары шаардык бюджеттен кыскартпасаңар, алып салсаңар, бюджеттен кесип салат экен да, точно. Анан биз 2 миллион еврога, например, көп жумуштарды жасап алмакта шаардык мэриячы. Ошо сунушту айткандыктан биринчи орчундуу. Андан сырткары дагы ички жолдорду кеңейтип берүү, үчүнчү жол. Биз бүт баары эле айтып калдык го, Нарын деген бир эле узун көчөдөн турат деп. Жок, андай эмес. Биз Орозбак көчөсүн айтышты өткөндө дагы, ошо кандидаттардын ичинен. Ошо Орозбак көчөсү могу центрдан баштап тети Аккоргон, тети МДС Карадокко чейин 3-чү көчө болуп кошуп реконструкция кылса, ошого да акча керек депчи. Бул баарыбызга эле жакшы болмок, тыгындар аз болмок. Жол кенен болуп калмак да. Ошол жакта дагы көп конуштар бар, жаңы конуштарчы. Вот ошол маселелер бар. Андан сырткары ошо мен республикалык деңгээлде дагы чоң сунуштарымды бар. Курултайдын негизги маңызы ошо да. Мисалы үчүн ошо адамдардын, коомчулуктун ден соолугу боюнча айтмакчымын. Акыркы учурда рак менен ооруган адамдар көп. Көп адамдар ошо оорунун эсебинен өлүп атышат, оорупчу. Ошону тийиштүү министрликпи, парламент болобу, бул жалпы коомчулук күрөшүш керек бул боюнчачы. Ошо өзгөчө көңүл бурса, акысыз адамдарды, өспүрүмдөрдү, кыздарды, болочок энелерди акысыз медосмотрдан өткөзүш керек. Ар кандай рактын түрлөрү боюнча денесиндегичи. Буну азыр любой эле ата эне жүргүзө албайт. Бул оорунун алдын алса, мисалы үчүн шайлоолордун алдында эле какой-то бир партия же болбосо бир убактылуу гана жүргүзүлүп турат да, бул баягы советский медосмотр сыяктуу жыл сайын бул оорудан сактоо, адамдарга кеңеш берүү, алдын алуу, канча бир өлүмдөрдү алдын алса болмок да. Ошол нерсени айтмакчымын. Албетте биринчи кезекте коррупция жөнүндө азыр бийлик колунан келишинче күрөшүп атат. Ошону региондорго дагы түшүш керек. Региондорду дагы айыл аймактарына чейин кайсы мамлекеттик тармак болбосун, кичине эле иштеп калган жерде бирдемени жеп кеткен болот, бирдемени кыскартып кеткен болот, бир жерден пара алган болот да. Ошол коррупция менен аябай катуу күрөштү региондук, областтык, айылдык деңгээлге чейин түшүрүш керек. Биринчи кезекте ошо коомчулукту дагы ошо коррупция кандай экенди, мисалы үчүн өлкө, мен көп өлкөлөргө бардым. Аякта ошо коррупцияга баалап акчасынан эле тарбиялайт да. Бул деген коррупция. Коррупция деген момундай болот, бул жаман нерсе болот деп, ошону түп тамырынан бери оңдобосо, адамдардын аң сезими оңолмойча коррупцияга жол бере берет да. Вот ошондой механизмдерди мамлекеттик деңгээлде иштеп чыкса деп атам. Анан биринчи кезекте Нарын шаарында баарыбызга белгилүү жумуш ордулары жок. Жумушсуздук абдан жогору. Азыр мэрия менен Агахан фонду менен чоң аябай проект, долгосрочный, узак мөөнөттүү проект иштеп атат да. Бул ошо мисалы үчүн ошо кандай каражат салабыз деген бизнесмендер келсе, аларга жер берип койсок эле чечилди деп ойлойбуз да. Жок, чет өлкөлүк бизнесмендер бүт баарына көңүл бурат. Ошо жерде суу каналы барбы, канча адам жашайт. Биз ошол жерге бир ишкана ачсак, канча биздин потребитель болот. Ошондуктан ошо жанагы Агахан менен мэрия, МЧС көп тармактуу мекеме азыр иликтөө изилдөөлөр жүргүзүп атат да. Мен ошо изилдөө тармагында иштеп атам да, социолог болуп. Анан ошондой нерселерди жандандырып, биз
толук кандуу баягы кыргызча эмес бүт документация болгондо гана биз ишканаларды ача алабыз, инвесторлор коркпой келе алышат экен да. Биринчи кезекте ошондой инвесторлорду тартуу, жанагы биздин өзүбүздүн баягы региондук өзгөчөлүгүбүз, ресурстарыбыз бар да, териштетүү, этиштетүү, килеген завод, фабриканын кереги жок, пока кичи цехтерди көңүл бурушабы. Албетте курултай болгондон кийин баардык чөйрөнү кызыктырат, инвесторлорду дагы бул маселени айтмакчыбыз. Андан сырткары жана ККМ аппаратына бизде билебиз, Нарын шаарында көбүнчө Кыргызстанда бардыгында эле алып сатуу менен күн көрүп жашап атпайбызбы? ККМ аппаратын канткенде ошо жеңилдик кылыш керек. Бул маселени аягына чыгыш керек. Канча азыр соодагерлерибиз тынчсызданып атышат да. Бул маселени дагы чечип бериш керек өкмөтчү. Ушул сыяктуу дагы көп маселелер келип атат. Анан колубуздан келишинче биз жеткизип ошону чыгара беребиз да. Сөзсүз түрдө маселе жерде жата берсе, ал тебеленип кала берет. Мисалы үчүн мен өз оюман билип калдым, Фейсбукта Кыргызстан боюнча мен биринчи көп жазчумун, жанакы именно техперсоналдар, уборщицалар, санитаркалар, эмне үчүн бул коомдо мындай адамдар баягы баардыгыбыз тең башкача мамиле жасайбыз, балдарыбыз мектепке барса да учурашпайт, мындай экинчи сорттогу адамдай мамиле мындай болбош керек эч качан. Алардын айлык акысы дагы көтөрүлүш керек. Эң айлык акы ушундай. Булардын ден соолугу муздак суу менен жууп атышат, хлор менен иштеп атышат. Ошондой нерселерди көп жазып жүрдүк. Буюрса бийлигибиз мына ошону укту. Канча адамдарга азыр жеңилдик болду, акчасы, айлыктары көбөйүп калды. Ошол сыяктуу эле коомчулук дагы ошо жөнөкөй жарандар көтөрөт да. Дайыма көтөрүп алып чыгып турса, бул маселе каякта угулат, бир күнү ал иштеп чыгат. Бизге келип түшкөн билдирүүлөргө караганда сиздерге ишеним абдан бекем жана терең экен. Мисалы үчүн уюлдук телефону 165 миң көрөрманыбыз. Саламатсыздарбы? Биздин көптөн бери күткөн курултайга кандоо эң туура болду. Элим дегенде ички нашынери болгон азаматыбыз менен кызыбызга ийгилик жана таасир деп сиздерге азыр таңда баягы өздөрүнүн ишенимин абдан арттырып аткан экен. Бул абдан чоң рахмат. Бул абдан жакшы белги. Демек сиздер дагы ушул курултайга барганда сөзсүз түрдө ушул теңиртүүлөрдүн таламын талашып, ошолордун бир олуттуу, бир орчундуу көйгөйлөрүн көтөрөт деп биз да ишенебиз. Ыраазылык билдиребиз. Назира айым, мынакей сиздин оюңузда да миңден ашык делегат курултайда. Ошондо сизге сөз алуу, сизге сөз жетүү мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде деп ойлоп атасыз? Сөз ала аласызбы, сөз жетпей алабы? Сөз жетпей алса кандай аракет көрөсүз? Эми бул курултайга 1074 официалдуу түрдө делегаттар барып атат. Анан эми бул жердеги курултайда бактысын андайт да. Ат чуркабай тап чуркайт, тап чуркабай бак чуркайт дейт. Мүмкүн багыбызга келип калса, сөз келет деп ишенип турам, ички интуицияма ишенип турам. Себеби Нарын шаарынан 2 гана адам болгондуктан биздин шансыбыз көбүрөөк го деп ойлонуп турам. Эгерде ушул жерде сөз келе турган болсо, мен өзүмдүн мойнума жүктөлгөн ушул жерде замандаштарым ишеним артып карап отурган, илгери үмүт менен мага берип жаткан көйгөйлөрүн, маселелерин ушу өкмөт башчыларына, бийлик башында отургандарга, тийиштүү адамдарга коркпой, үркпөй, ачык айтып жеткире алам деп өзүмө ишенем. Ушул эле учурдан пайдаланып, ушу Нарын шаарындагы бизге ишеним көргөзгөн, үнүбүздү айта алат деген ар бир замандашыма терең ыраазылык билдиргизип кетем. Эркин мырза, сиздин ушу борборлук трибунага көтөрүү мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Алдыда мындай божомолдоп атасызбы? Да, албетте божомолдоп атабыз, чана канча делегат болгондон кийин. Анан азыр бул жерде уюштуруу комитети дагы айтышты, ошо, например, бир районду айтсак, ал жерде бир райондо канча айыл бар, толтур айыл бар, 20дай айыл бар деп коелу. Мисалы үчүн Ат Баш району 27 айыл деп коелучу мисалга. Ошо анан Кыргызстан боюнча элестеткиле, каждый айыл өкмөтүнөн бирден адам чыгып өз маселесин айтпайт. Ошон үчүн өткөндө да кичине сүйлөштүк да, ошо может айылдыктардын баарын бириктирип, райондук деңгээлде бир адамды докладчик кылып алып чыгуу, баяндамачы кылып алып чыгуу боюнчачы. Ошондой жолжобосу болуп калышы мүмкүн. Атак могу барган 1000ден ашык делегаттын баардыгына мүмкүнчүлүк берүү деген бул абдан маселе. Кыйын маселе. Бирок биз аракет кылабыз да. Аракет кылабыз. Ошол учурда башка да жолу бар да, баягы
кат жүзүндөгү же ошол жерде жолугуштар болуп калат, тонапсон болуп калат. Балким ошол жагдайда да пайдаланып, ушу биздин көйгөй жеткиресиздер. Кандай дейсиз? Курултайдын өткөрүү форматы боюнча азыр айтып атышат, ошо жарыш сөздөргө дагы берилет деди. Бул дагы чоң баягы Убакыт суроону жаратат. Жакшы мүмкүнчүлүк. Андан сырткары каттар менен дагы ушу маселелерди каттар менен дагы берсе болот дейт. Анан мен ушул убакыттан пайдаланып айтмакчымын да, эгерде тийиштүү министрликтерге, парламентке, президентке кайрылууңар болсо, биз кат түрүндө алабыз дешти, биз берүүгө даярбыз. Аягы 265 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Эркин мырза дейт, советский көчөсү оңосу болот эле. Ушул жагын көтөрсөм болобу дейт. Эң туура, мен жана айтпадымбы, жанакы таза сууга болгон кредит жөнүндө, ошо кредиттин гана кечип койгула деп эстен, ошо сууну дагы айтам деп атам. Себеби ошо Советский көчөсүндөгү суу баарыбызга эле нарындыктар көрүп билип атабыз. Ошо жердеги суу канал трубалар тетиги алмамакка чейин экен да. Кокусунан кышында дагы жарылуулар болсо, элестеткиле ошо центрден баштап шаардын почти аягына чейин авария болот да. Бул маселени четке коюш керек. Бирок мыйзам, как юрист катары айтсам, мыйзам чегинде процесстер болуп бүтүп, ошо тендерди утуп жазган компания туура болуп чыгып калды да. Назира айым, биз сен экөөбүз кесиптешпиз. Мен Үсен Астановдагы мектеп, жатак мектебинен жазып атам. Бизге жатак мектеп боюнча 10% төлөмдө төлөнчү. Негедир айлыгы көтөрүлдү деп, ошол 10% төлөм төлөнбөй калды. Ушул маселени көтөрөсүзбү? Курултайда дейт. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Мен байланыш телефондорумду калтырып коеюн. Албетте кагаз жүзүндө кайрылсаңыз көтөргөнгө дайым даярмын. Көтөрөлү, колдон келишинче. Анан ушул курултайда албетте көп маселе көтөрүлөт да. Бул абдан жакшы нерсе. Бирок буга чейинки ачуу тажрыйбадан жакшы билебиз да, муну да моюнга керек. Көп сөздөр айтат, көп көйгөйлөр көтөрөт, бирок ошону аткарышы негедир көзөмөлдө бошондоп калат да. Андан калса курултайдын делегаты ошо курултай бүткөндөн кийин баягы делегаттыктагы полномочия токтойт да. Сиздер көтөргөн маселелерди, көйгөйлөрдү андан аркы аткарылышын көзөмөлдө кандай шартта болушу мүмкүн? Ооба, бул абдан актуалдуу суроо. Азыркы учурда парламент курултай жөнүндө мыйзамды артка жиберди, оңдоп түстөгөчү. Аны менин оюмча оңдоп түстөгөндөн кийин кабыл алышат. Ошол сиз айткандай элдер барып эле көйгөйүн президентке, парламентке, өкмөткө айтып калып калбастан, дальнейший ошо процедурасы бар. Азыркы шайланган делегаттар 1 жылга чейин шайланышат. Анан жанагы мыйзамдар азыр менин оюмча 1 жыл эмес, аз убакытта кабыл алынат. Ошол жерде дальше сиз айткан механизмдер көргөзүлгөн. Курултай жөн гана барып эле элдин баягы көйгөйүн жеткизүү эмес, курултайларды жергиликтүү деңгээлде дагы өткөзүү жөнүндө ошо мыйзамдарда каралган да. Актуалдуу маселелер, мисалы үчүн суу боюнча маселени биздин кеңеш эле карап чекит коюп койбостон, мисалы үчүн жалпы делегаттар шайланып келип ошол жерден баягы оң тарабындагы, сол тарабындагы чогултуп алып талкуулайт. Анан ошолордун негизинде менин оюмча кимиси күнөөлүү болсо, актуалдуулугун жаратып, укуктук баада берилет болуш керек. Назира айым, биз билебиз да, сиз ушул кезегинде биринчилерден болуп ушул элди курултайды көтөрүп чыккандардын бирисиз да. Ошо сиздер көтөрүп чыккан курултай менен бүгүнкү курултайдын айырмачылыктары, жакшы жактары, жаман жактары байкап атасыздар, эмне айта аласыз? Баягы көч башындагы адам катары. 2020 жылы ушу облустук кайра жаралуу курултайын өткөзөбүз деп чуркаганбыз Эркин мырза менен бирдикте. Курултайга чуркаган адамдар билет. Ага чейин биз ушу курултайды өткөрүш үчүн биз абдан көп инстанцияларды басып өткөнбүз. Жердин баарына, шаардын болгон тийиштүү мекемелеринин баарынан уруксат сурап, алдынан өтүнүп, аябай тыкыр текшерүүдө болуп, биздин аркабыздан ушу укук коргоо кызматкерлери түшүп дегендей кысым болбосо дагы бизди туш тараптан төрт көздөп карап турганын жон терибиз менен сезип туруп анан өткөргөнбүз. Менин бул кыялымдагы нерсе болчу. Бүгүнкү болуп аткан курултай ушу элге жетсе, бул ата бабадан калган, ата бабанын жоосуна болгон бул курултай институту азыркы бийлик башында турган
журт атасы, тон жакасы деп аткан Садыр Нуркожоев өзү колдоп атканы бул абдан жакшы саамалыктардын бири деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан суроого дагы жооп бергим келип атат. Ушул курултайда көтөрүлгөн маселелер кандай жол менен кайра аркасынан түшүп карап көзөмөл жүргүзө аласыңар дегендей. Бул курултайда ар бир көтөрүлгөн маселе каралбай калбайт деп ишендиришти ушул курултайды уюштуруучулар. Мен дагы ишенем, бул курултай бийлик менен элдин ортосундагы эң жакын аралыктан баарлашуу деп сезем. Ушул курултайда көтөрүлгөн ар бир маселе жерде калбайт го. Бул менин кыялымдагы курултай кандай болгон? Менин кыялымдагы курултай бийлик башында турган президент баш болуп, министрлер кабинети, ар бир министр, ар бир бийлик бутагында отурган чоңдор өзүнүн элинин алдында жылына бир жолу кылган иши тууралуу отчет бермек. Азыр эми баягы биринчи болуп жаткандыктан ар кандай мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн, бирок жакшы жолго түштүк, абдан курултай туура жолдо баратат деп ойлойм. Мындан кийинкисинде дагы ушу биздин Теңир Тоо жергесиндеги ар бир көрүп аткан заманыбыз оңолсо деп аткан ар бир биздин жаранга айтарым, курултай ишине активдүү катышыңыздар. Себеби курултай мурунку приказдардын баары, чыккан закондун баары жогортодон ылдый карай келчү эле. Азыр бул курултайдын аркасы менен биз элдин көйгөйүн төмөндөн өйдөнү көздөй жөнөтө алабыз да. Ар бир айылдан, көчөдөн, анан айыл өкмөттөн районго, райондон областка, областтан анан республикага жетип атат. Кайра эле отчет берүү ушул эле жол менен кайра республикадан областка, областтан кайра райондорго, райондордон айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөн айыл, айылдан көчөгө отчет берилет да. Бул учурда мурунку ушунча жыл бийлик бутагында тырмышып, ар ким келген сайын кошомат кылып, камчысын чаап, акчасын берип коррупциялык иштерге баткан адамдарды сүрүп чыгаруунун бирден бир жолу ушул. Жаштар, кайдыгер карабаган жарандарды мен курултай маселесине абдан активдүү катышууга чакырам. Мен кошумчалап кетейинби эгерде? Назира айым жана курултайдын тарыхы боюнча айтпадыбы? Курултай өткөзүш керек деген идея бул 12 жыл болду да. Бул көп адамдар арасынан белгилүү адамдар, Кадыр Кошалиев, Баяз Турал деген агаларыбыз ушуларды баштаган да. Ошо курултайды өткөзүш керек, курултай кыргыздарга керек деген маселени ошо адамдар көтөрүп жүрүштү да, 3-4 багытта бөлүнүп жүрүштү да. Идеялары, тараптары, көз караштары туура келбей. Акыры биригип, бир идеяны алып чыгышты, бир программанын астында бекиништи. Мурунку президенттер эмнегедир муну оппозиция катары кабыл алчу. Анткени алар жана отчеттуулук, көзөмөл кылуу, курултайдын функциясы дегендерин каалашкан эмес. Любой эле коррупционерлер ачыкка чыгууну жарыкты жаман көрүшөт эмеспи? Курултайдын эң багы элге керектүү, элге маанилүү жагы ошо жогорку парламенттин ишине отчетун угат, жана ага басым берет курултайчы, келечекте парламенттин. Жана ошондой эле ылдыйга түшүп отуруп, шаардык кеңештин, айылдык кеңештин дагы иш аракеттерин, жылдык баягы отчетторун кабыл алат же кабыл албайт. Канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес деп тапса дагы болот да, баа берип, сунуш берүү деген бул вазыйпалары ушул болуп атат да. Бул курултайга берилген вазыйпалар ушул болуп атат да. Булардын колунда ишине баа берет, сунуш кылат жана көзөмөлдөй алат да. Дагы бир көрөрман сурап, Назира айым бул сизге экен. Назира дейт, мектептеги коррупцияны кантип чечесиз? Өзүңүз айтып кеткендей эле, арыздын негизинде кызматтан четтетилгендер чоң кызматтарда отурат. Сиздин оюңуз дейт. Мектеп боюнча сурап да. Мектептеги коррупция экен да демек. Мектептеги коррупцияны чечкенге мен компетенциям жок. Мен буга моралдык да, юридикалык жактан да укугум жок. Бирок эгерде ушул коррупциялык иштерге күбө болсоңуз, колуңузда тийиштүү так далилдер болсо, кайрылсаңыз, мен муну тийиштүү органдарга коркпой жеткизе алам. Менин берген эң чоң жардамым ушу. Себеби мен эч кимден коркуп басына турган же корко турган, көз каранды боло турган абалым жок. Мен элдин үнүн айтам деп мойнума оор милдетти алгандан кийин ушу сиз айтып аткан маселелер боюнча тийиштүү органдарга ачык айкын жеткизе алам. Менин берген жардамым ушу сизге. Кайрылыңыз мага.
Эркин мырза, жанаттан бери сиздер абдан жакшы маселелерди көтөрүп атасыздар. Ушул көтөрүп турган маселелер эл менен кеңешкенден кийинки маселеби же өзүңүздөрдүн байкооңуздарбы дейт? Жок, бул маселелерди мисалы үчүн жанагы Нарын шаардык бюджети боюнча жана эки сууга алынган кредит деген маселени шаардык аппараттан, мэриянын аппаратынан Амантур байке берди. Ушуну көргөзүш керек деп мен ойлодум, маанилүү деп. Жана ошону ички жолдор боюнча дагы айткан, Эмил Чымылдаков муниципалитеттин жетекчиси, ички жолдорду жана кошуш керек деп. Бул тоже колдоого аларлык иштер. Жана жергиликтүү бизде биринчи өзүбүздүн аймакта делегаттарды шайлоо болбоду. Ошол жерлерде чогулуп элдер үндөрүн чыгарып атышат. Жана жакын арада биздин областтык курултай болду 25-ноябрда. Ошол жерлерде дагы эмне орчундуу маселелер бар, делегаттардын аркасында айтып атат. Жана жеке жарандар дагы кайрылып айтып атышат. Могу маселелерди көтөрсөңөр жакшы болот эле депчи. Албетте жана ден соолук боюнча, коррупция боюнча мен жеке көз караштарым. Ушуну мен да айтып койсом болобу? Ушул эле бизди ушул республикалык деңгээлдеги курултайга делегат кылып шайлагандан бери өзүмө артылган аябай чоң жоопкерчиликти сездим. Себеби биздин шаарыбыздын жарандары, областтын жарандары, керек болсо башка областтардан дагы соц тармактар аркылуу чыгып өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып атат. Ушунун ичинде биздин эң эле көп кайрылган көйгөйлөрдүн бирөөсү бул Нарын областындагы электр кубатынын баасы жана лимити ошол бойдон калсын деген жана жеңилдик берүү жагы суралып атат да. Ушул маселени дагы абдан орчундуу көйгөйлүү маселелердин бири деп эсептейм. Себеби бул эч кимге жашыруун эмес. Биздин Теңир Тоо жергесинде 6 ай кыш болорун биздин республикабыздын башка аймактарына салыштырмалуу биз оор шартта жашайт экендигибизди бийлик башындагылар деле билсе керек. Ошондуктан мен ушул электр энергия маселесин дагы көтөргүм келип турат. Электр энергиясына болгон баалардын кармалып турушу жана чектөөлөрсүз биздики мурунку 1000 киловаттан ашкандан кийин 1 сом 26 тыйындан төлөп калбадыкпы? Анан ошону 70 тыйын бойдон калтыруу жагын сураныш керек. Себеби бизде Нарында жашап кеткен ар бир адам билет, суукка кошуп бул ден соолугун кошо жоготуп аткандыгын. Себеби биз Нарын областы бул жүрөк оору, кан басым көтөрүлүү оорулары боюнча биз биринчи орунда турарбыз, эч кимге жашыруун эмес. Бул маселеге мен толуктоо мурда кечиресиз. Мен ошо маселени айтайын дегем, бирок мага ошо бул тармакта иштегендер айтышты, ошо 26-жылга чейин абоненттер менен келишим бар. Биз жана 77 тыйын жана социалдык колдоого берилген адамдарга, үй бүлөлөргө 50 тыйындан калган бул тарифтик бааны карабайбыз. 26-жылга чейин деп жатышат, бирок Назира айым айткандай бул ашыктык кылбас. Эртеңки күнү кандайдыр бир жол жоболорун таап, дагы бир мыйзамды кабыл ала коюп бааны көтөрүп же бирдеме деген нерселер алдын ала айтып атат, болбош керек деп. Бул туура маселе да. Урматтуу делегаттар, мен сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Себеби биздин чыныгы патриоттуктар дейт. Ошондой эле суроосуңар экен. 20-30 жылдан бери кээ бир мекемелерде жетекчи болуп тургандар бар. Ушул маселени да карап көрөсүздөрбү дейт. Ооба, бул маселе мен бул маселени көтөрөйүн деп атам. Бул чуулгандуу нерсе болуш керек деп ойлоп атам азыртан эле. Себеби жана мамлекеттик кызмат боюнча 65 жашка чейин иштеш керек, андан кийин уже пенсияга чыгыш керек деп мыйзам бар, кыскача айткандачы. Анан ошо мамлекеттик кызматка кирбеген тармактар бар. Китепканалар, больницалар, жана муниципалдык тармакта иштегендер. Ошо мыйзамда атайын категориялар бар. Ошолорго дагы теңдөө кириш керек. Жана мамлекеттик кызмат жөнүндө жетекчилерди айтып атат да, ушул 20-dan бирөө турат. Жетекчилер, конечно, жана көп пенсия алышкан, жана көп айлык алып аткандарды ачык эле айтышыбыз керек. Эми жаман көрсөңөр дагы жанагындай мамлекеттик кызмат менен чектеш керек. Ошо мыйзамда эле бияка да кабыл алыш керек. Мен муну толугу менен колдойм. Мен бул маселени көтөрүп чыгам деп. Ушуга кошумчам, анан ар бир мекемелерде 20-30 жылдап жетекчилик кызматтарды ээлеп, же деп коррупцияга батып, алчуусун алып, өзү каалаган кишисин коюп, каалаганды кетирип, дагы деле болуп, ушу мен жана колумда турат деген фактылардын
бар болуп атат. Буга бул ар бир иштеп жаткан коллектив дагы өз салымын кошуш керек. Сырттан качан бирөө келип бир нерсе жасап берет дебестен, ар бир адам өзүнүн укугун билип, талабын койгон кезде бул коррупциялык элементтерге биз чек койгон болобуз. Биздин Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Ар бир көргөн нерсеңди туш тараптан жардам бергиле деп. Көптүн көзү көрөгөч болот. Бир адам бардыгына көрүп, билип жетишпейт. Себеби бардык тармактарда азыркы учурда коррупция терең тамырын жайып орношуп алган. Өлкө башчысынын ушунчалык кылган аракетине карабастан, ушу жерлерде сиздер айтып аткан 20-30 жылдап жедеп тамырын жайып коррупцияга батып алган эски ичип жеген жетекчилер колунан келишинче келбесе дагы болгон акыркы аракетин жумшап тоскоол болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Коррупцияга каршы баарыбыз күрөшүбүз керекпиз. Назира айым телефон номерди калтырсаңыз болобу, кайрылып тура дейт. Телефон номерси дагы дейт айтып коюңуз. 709 44 50 38. Кызыктырган бардык жарандар суроо берет элем, ушу маселемди көйгөйүмдү жеткирип кой деген жарандарга менин телефонум, болбосо Facebook баракчам бар. Нази Байгазиева деп кайрылсаңыздар мессенджерден дайыма жооп бергенге даярмын. Дагы бир жолу кайталап койсоңуз телефон. 709 44 50 38. Менде кошумча бар да, Назир айткан эң туура айтты. Азыр биз барабыз дене көп арыздар түшөт да, тоголок арыздар түшөт да. Мен коомчулукка айтмакчымын. Эгерде коррупция, булар коррупцияны айтпай атат деп бурчка отуруп алып Facebookка жазгандар бул туура эмес. Коррупция менен күрөшүп атасыңбы? Сен пара бердиңби же сурап атабы? Ачык айтканың, ошондо гана 1-2 кишини же бир мугалимди көргөзүп белый ворона кылып коюп, анан мунун артынан тепкилей берген болбойт да. Кошо коррупция менен күрөшкүң келеби, ачыккының, ачыкка айткының. Тоголок арыздарды жазып тияка берип бул жарабайт да, негизичи. Негизи эреже боюнча тоголок арыз өзүндө каралбаш керек да. Жок, ошентип айтып берет да, бизде коомчулукта тиги минтип атат, тиги минтип атат деп сени түрткүлөй берет, өздөрү жашынып жатышат да. Айткыч болуп иштейсиң. Сөздүн ачыгын айтканда ушул биздин эгемендигибиздин 30 жыл ичинде мына биринчи жолу ушул бийлик менен карапайым калктын ортосунда ушул байланыш түзүлгөн атат. Буюрса мунун дагы баягы иштин ийгилиги болот деп көп болсун бекен болсун. Үмүттөнүп атабыз, албетте болсун бекен болсун. Эми сиздердин көз карашта мына делегаттар буюрса мына катышып келесиздер да. Ушул курултайдын келечеги кандай деп мындай элестетип атасыздар? Мен айтсам, курултайдын келечеги бул кыргыздардын тарыхында эле биз бара өнүгүүдө, революцияда ар кандай багыттарды, ар кандай багы рамкаларды алдык да, өнүгүү жолдорун тандап алдык, башка өлкөлөрдүкүн алдык, тарыхтан көрдүк. Бирок түпкү тегиске карап келгенде бул курултай бизге жакын, багы кан жаныбызга сиңген, бирок какое-то время унутта калган нерселер да. Кандайдыр бир деңгээлде ата бабадан калган мурас десек да болот. Багы ийри отуруп түз кеңешкен, көпчүлүктүн алдында орчундуу маселелерди бир бай адам эмес, бий адам эмес, коомчулук жалпы карапайым калк менен биригип чечкен нерселер болгон да. Ошо иммунитет бизде ошо гана жашайт экен да. Мен ойлойм бул аягына чейин чыгат. Биз канча айтпадыкпы Назира айым, 12 жыл бою биз аракет кылганбыз. Көп Кыргызстанда көп адамдар курултай болуш керек деп. Бүгүн президентке ыраазычылык айтмакчыбыз. Ошол нерсени бүгүн элдин талабы экен ушу деп алып келип берди да. Бүгүнкү күндө кээ бир айтып атат, силер деген бийликти эле мактаганы артасыңар, же мындай деген Facebookка жашынып жазгандар толтура да. Биз айтмакчыбыз, агын жакшысын жакшы деп айтышыбыз керек. Бардык жерин осубуздун баарын эле куу чөп менен ачып берген жарабайт да. Бийликтин иштеп аткандыгын, жакшы айлыктарыбыз көбөйүп аткандыгын, электр энергияны арзандатып берди. Ушу свет үчүн, например, канча канча жыл убактыбыз кетти, канча адам өлдү. Андан кийин шайлап алган президентибиз кайра 2 сом 16 тыйынга көтөрүп салды. Мына 2 жылдан бери жыргап эле калдык да, свет, особенно бизге жылуулук керек Нарын шаарына, биздин районуна. Ошол нерселерди, жетишкендиктердин баарын унутка калып эле анан тепкилей бергенибиз дагы туура эмес да. Бийликтин иштеп аткандыгын, жетишкендиктерин дагы айтышыбыз керек. Биз көзүбүз менен көрүп, жон терибиз менен сезип аткан нерсени айтпай коюу да бул күнөө болуп эсептелет. Назира айым, сиз эмне кошумчаламаңыз, биздин убакыт дагы соңуна чыгып калды. Курултай боюнча кошумчалай турган нерсем бул ата бабадан калган биздин илгертеден бери келаткан нерсе, элге жакын. Илгери кан көзүн көргөн сууга тоңбойт деп айтылган. Канымдат деп айтканда ушу кенедей бешиктеги 5 жаштагы бала дагы кан алыбына барып курултайдан өзүнүн атын айткан учур келген. Анан илгертеден бери эле ушул ортодогу
адамдар бай манаптар болсо азыркы учурдагы чиновниктер жогорку жакка өздөрүнүн булганч иштерин жеткизбегенге аракет кылышат. Карапайым элдин корко турган эч нерсеси жок. Алар чындыкты дайым айтып келген. Курултай бул биздин элге абдан жакын. Биз түркүн түстүү башкаруу системаларын көрүп көрдүк. Парламентти көрдүк, мандатмыйды көрдүк, 2 мандаттууну көрдүк, президенттик шайлоого келатабыз. Биздин элдин менталитетине эң жакын нерсе бул курултай маселе. Курултай деп ойлойм ушул. Себеби биз ар кимди ээчибей, өзүбүздүн кан жаныбыздан, ата бабаларыбыздан бери келаткан нерсе бул менталитетибизге жакын. Биз каныбыздан бүткөн, канында бар деп бекер айтылбайт. Биздин ошо каныбызда курултайга жакын, себеби кан менен элдин бет маңдай отуруп баарлашканда ортодо эч кандай тоскоолдуксуз элдин даты, арыз муңу түз жетет деп ойлойм. Түз жеткен учурда кан эгерде элим деген кан болсо, элдин датына күйүп, туура чечим чыгарат деп ойлойм. Урматтуу меймандар, биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы убакыт ушканбыз экен, биздин да программабыз өзүнүн соңуна келет. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер биздин бүгүнкү актуалдык маяк программасынан алдыдагы күтүлгөн элдик курултай туурасында бир аз болсо дагы кабардар болдуңуздар деп ойлойм. Сиздердин жана биздердин сурообузга Нарын шаарынан ушул элдик курултайга делегат болушкан Асанаев Эркин Эшенович жана Байгазиева Назира Арыкжановалар биздин сиздин сурооңуздарга жооп берди. Эмесе кайрадан Google экран аркылуу болушканча саламатта болуңуздар, амандыкта болушайлар.